так аткарган, адилеттүү, сабаттуу, туура жолдо жүргөн бийлик болсун деп келатпайбызбы? 5 октябрда эл өкмөт кетсин, президент кетсин деп чыккан эмеспиз аянтка. Арам өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп чыкканбыз, туура туугандар. Биз бийликти башка бирөөлөр басып алсын деп чыккан эмеспиз. Биз конституция үчүн деп чыкканбыз. Биз элдин үнүн уксун дегенбиз. Биз туура эмес өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргыла дегенбиз. Мына ол Бирим деген, мекеним Кыргызстан деген, алардын баары азыр качындарын чечип, жан көйнөк кийип, азыркы жигиттер менен жүрөт. Демек аларга баары бир экен, а бизге мыйзам керек, биз өлкө керек деп жүрөбүз. Эмне үчүн суроо берип атат? Сиз дагы ошолордун катарына кошулуп кетпедиңиз. Сиз дагы бир мындай бир бийик бир даражалуу жерди алып алып отурсаңыз болот эле деп. Даражаң жерге кирсин эгер мыйзам кармалбаса. Биз мыйзамдын кулубуз. Биз мыйзамга баш ийебиз. Биз сабаттуубуз. Андай болбой тургандар. Мунул статьясы мага жагат, бул иштей берсин. Бул статьялар жакпайт, демек мага жакпаса иштебей турсун деген. Анда бир өлкөдө да андай нерсе жок. 20 декабрда парламенттик шайлоонун экинчи айланмасы болуш керек эле. Парламент шайланышы керек эле. Ким келсе ошол келсин, мыйзамдуу парламент келип, мыйзамдуу өкмөттү курап, андан кийин президенттик шайлоону аткаруунун, шайлоону өткөрүү күнүн белгилеши керек эле. Мыйзам ушундай. Бул менин каалоом эмес. Ошондуктан Россиянын президенти эмне деп айтты? Кыргызстан бесконечная чихара деп айтты. Бүткөн бир шаламдык, бул кыргыз элинин башына түшкөн бале деп айтты. Бул менин сөзүм эмес, бул ошол Очойгон өлкөнүн жетекчисинин сөзү. Ар ойлордун жетекчисин карап көрүңүздөр. Кече жаңы жылдык куттуктоосуна маани бериңиздер. Билгез президенттик куттуктап, сиз аркылуу Кыргызстандын элин куттуктап коюшуңузду суранам деп жазат эле куттоо. Азыр эле кайрылып атат. Кыргызстандын элине деп кайрылып атат. Кандай дейсиздер? Айырмасы бар, өтө чоң. Биз Кыргызстандын элин жаңы кирип келаткан 21-жыл менен куттуктайбыз деп жазып атат. 1-2 киши гана куттуктады. Ошондуктан туугандар, биздин сөзүбүздү угуп келдиңиздер. 20 күндүн ичинде түз эфир болуп атты. Бардык телефондордон чыгып атты. Биз КТРдан гана чыга албайбыз, ЛТРден гана чыга албайбыз. Ал жерге гана шешилер берген. Мамлекеттин эсебинен ушундай бир күн көрүп аткан мамлекеттик телекомпаниялар момундай болуп кышта суукта тургузбаш керек эле элди. Элдин акчасы менен жашап аткандан кийин элге шартты түзүп бериши керек эле. Эмне деген сунушту айттык биринчи күндөн баштап. Момундай аккар кечип, көк муздун үстүндө турбай, ысык үйдө отуруп, телевизордон сиздер теледебаттан көрүшүңүздөр керек эле. Ошол баарын ар бирин телекке салып, ошол теленин жаппаш чай ичип отуруп калышыңыз керек эле. Угушуңуздар керек эле. Сөз кандай болуп атат? Мында маанилүү маселе жок. Birinci günde aytalı ayıl çabasına, ikinci günde bilim berүүгө, üçüncü günde çeke meselesi, dördüncü ekonomika, beşinci dışkı sayasa, başka menen böl koysa, 6 milyon halk üsübey, başka jigitleri taşır eken bu işlerden. Biz андай ötkөрбөй ел менен түзүктүү болуп жатыр. Чоң айдан баштап, жагы эми болуп, бул жагы Сокулукта болдук, Москва районунда болдук. Жолугушууларды өткөрүшүбүз керек эле. Дебаттан өткөн маселе жок бүгүнкү күндө. Мына ушул акчаны дагы, урматтуу туугандар, намысыбызга келишибиз керек. Ушул дебатка кеткен акчаны дагы билесиздерби кимдер бөлүп бериптир? NDI. Улуттук демократиялык институт Американын акчасы бөлүп берди. Анда биз мамлекеттик бюджеттен берген акча кайда кетип бартат? Биз 18 кандидат болсок, 17биз бир да жерге сүрөт илген жокпуз. Себеп сүрөт илип тура турган жыл болгон жок 20-жыл. Мыкты салкарлардан айрылдык. Миңдеген жаштарыбыз кыргыз-казак чек арасында чөлдө жатып калышты. Биз мажбур болдук аларга да кайрылып Казакстан жетекчисине ошолорду бизге өткөрүү боюнча. Канча киши көз жумду.
Ne деген залқарлар кетті, не деген ақындар, не деген алымдар кетті. Мына ошолар кеткен жылы илгери Кыргыз касиетинде жакының кетсе bir жылга чейин үйүңдө той да болчу эмес. Андай сүрөт илип эмес. Биз ошолорду эске алуу менен биринчи жагы ушул. Экинчи жагы андай сүрөттөрдү илүү үчүн не деген очойгон акчаларды дайындап коюптур. Сүрөтүңдү чыгарып билсең ушунча миң деп. Андай акча жок бизде. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы отчетту чыгарып коюптур. Ким канча акча жыйнады, канча акча коротту шайлоого. 18 кандидаттын 17си эң эле көп дегенде 3 миллион жыйнаптыр. Бирок бир жигит жарым миллион жанакы 50 канча миллион сом жыйнаптыр. Бул деген кайдан келген акча? Айтор мындай кылалы. Программабыз биздики кыска, нуска, түшүнүктүү. Биздики биринчи иман, күчтүү мыйзам, андан кийин тазалык. 3 нерсе болсо калганы Кыргызстандын эли өзүнүн колунан келет, өзүн өзү багат, керек болсо өкмөтүн да бийлигин да багып келаткан биздин элибиз болот. Биз ушул позиция менен кетишибиз керек. Конституциядан кылдай кыйшай башыбыз керек. Эгер 5 октябрдан баштап кабыл алынган бардык чечимдерди 10 январда арабыздан кимибиз шайланбасын, бүт баарын жокко чыгарабыз деп сүйлөштүк. Баары мыйзамсыз. 5 октябрдан бери карай чечим мыйзамсыз. 28 октябрдан кийинки отурган жогорку кеңеш мыйзамсыз. Мына ушуну так белгилеп коюшубуз керек. Бул конституциянын талабы. Урматтуу туугандар, бүгүн талапкерлердин көпсүгүнөн байланыштуу суроо жооп кылбайбыз. Кыска өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Андан кийин эң соңку айтаар сөзүбүз мүмкүн. Эртең бүрсүгүнө теле дебат бар. Ал жерде дагы айтылар, Кудай кааласа. Бул жерде жыйналып отурган элден башка дагы 6 миллион калк бар. Алардын дагы кулагына жеткиргенге аракет кылабыз. Тандоо, тарых бүгүн жасалып атат. Биз кайсы жолду тандап алабыз? Бүгүн Мадумаров менен Жапаровдун, же Иманалиев менен Исаевдин, же Исаев менен баш бирөөнүн ортосундагы тандоо эмес. Бүгүн Кыргызстандын элинин алдында бир тандоо турат. Же мыйзамдуу жол, же мыйзамсыз башаламандык деген. Эки гана нерсеге жооп беришибиз керек. Конституцияны мен түшүндүм. Булар суш кылаткан конституция менен тааныштыгым бар. Референдумда мен түшүнүп туруп добуш берем деген бир киши болсо кол көтөрө алабы? Сиз окудуңузбу конституцияны? Мына жөн эле көтөрүп койчу, көрдүңүзбү? Ал конституция жогорку кеңеш өз укуган. Каяктан окуйсуз? Ошондон биз мына референдумду дагы тааныбайбыз. Ал президенттик парламенттиктен башка дагы бийликтин түрлөрү бар. Президенттик парламенттик деген аралаш системасы бар. Парламенттик президенттик деген аралаш системасы бар. Ошону түшүндүрүп деп добуш беребиз. Бул дагы угурлардын жолу деп эсептейбиз биз. Эми сөзүмдү кыскартам. Калганын Кудай кааласа теле дебаттын угасыздар. Программаны кенен айтып беребиз. Билим берүү тармагына эң биринчи маселе катарында билим берүү тармагын коебуз. Маданият тармагы